Саламатсыздарбы? Кана балдар, келгиле, кунт коюп көңүл бөлгүлө. Мен силерге кенгуру тууралуу айтып бермекчимин. Кыргыз эпосторунда аны бөрсө деп да аташат. Кенгуру өзгөчө жандык. Кичинекей эле коркунуч болсо, дароо баштык уясына башы менен сүзүп кирет да, башын кайра жогору буруп, оңдонуп алат. Баштыкча кенгурунун боорун бүт каптаган тери бүктөлмөсү. Жаңы туулган баласын көзү көрбөйт. Кызыл эт. Өтө кичинекей болот. Чоң кенгурунун узундугу куйругун кошкондо 2,5 метрден ашык. Жаңыдан туулган баласы 3 сантиметр болот. Ал туулар замат тырмышып жылып баштыкчага өзү кирет. Баласын 65 күн гана эмизет. Дене түзүлүшү өзүнчө эле бир укмуш. Арткы буттары күчтүү, куйругу чоң, ийиндери өтө кууш. Алдыңкы буттары адамдын колдоруна окшош. Алдыңкы буттары менен өзү жей турган тамактарды, өзү жей турган өсүмдүктөрдүн тамырларын эң сонун казат. Арткы буттары менен коргонот. Арткы буттарында 4төн эле манжасы бар. 4-түнчүсү болсо бычактай курч. Ал эми 12 метр узундукка жана 3 метр бийиктикке чейин секире алат. Кенгуру Австралияда гана жашайт. Саламатта калгыла.